Кесиптештер менен күндүн маанилүү жаңылыктарын таныштырып, Нур телеканалында Нур Ньюс маалымат программасы. Студияда мен Айганыш Туратбек кызы. Саламатсызбы? Бизди Facebook баракчабыздан да түз көрсөңүз болот. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Орусиядан кароосуз калган 7 бала Кыргызстанга алынып келинди. Министрлик кайтып келген балдарды биологиялык үй-бүлөлөрү менен бириктирүү боюнча иш алып барат. Коопсуздуктан каражат табууну жогору койгон ишкерлер Ош шаарында газ баллон иштеткен тамактануучу жайлар коопсуздук эрежелерин сактабайт. Бул жерде болуш керек да, билбейм мен дагы точно. Мен башка жерде да имарат ичинде эмес ушундай. Эмнеге имараттын ичине коюп? Ушул жерде сразу алмаштырганга болот ошол жерде. Кыртып текшерип көрүңүзчү биринчи. Көрдүк, сиз ачып берсеңиз. Мен очередь болуп кетти. Кааласаңыз 1 сааттан кийин келиңиз. Өлкөдөн сабак берип, үмүт арттырган шайлоо өнөктүгү. Бүгүн шайлоого аттанып жаткан партиялардын документтерин БШКга тапшыруунун акыркы күнү болчу. Алар дайле барат. Баягы ууру деле өзү уурдап алып туруп, ууру кетти дегендей иштерге да барышы мүмкүн. Өткөн жылы катышылыктар тараптардан кеткен. Электр энергиясынын жаңы тарифтик баасы бекитилди. Анда эң жогорку баа 5 сом деп көрсөтүлсө, орточо 3 сом деп көрсөтүлгөн. Чүй облусунун Кемин районундагы жол кырсыктан бир кыз, бир бала каза тапты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Кырсык Кемин районунун Ударник айылында болгон. Дэу-Нексия унаасынын айдоочусу рулду башкара албай калып, жолдун четиндеги бакты сүзгөн. Мунун кесепетинен бир кыз, бир бала каза таап, дагы 3-өө жаракат алган. Окуя болгон жерге барган өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Кемин райондук бөлүмүнүн 3 куткаруучусу жабыркаган балдарды тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Орусияда багуусуз калган 7 кыргызстандык бала өлкөгө кайтарылды. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Расмий маалыматка караганда, балдарды кайтаруу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Тышкы иштер министрлигинин көмөгү менен уюштурулган. Министрлик кайтып келген балдарды оболу биологиялык үй-бүлөлөрү менен бириктирүү боюнча иш алып барат. Эгерде баланын туугандарын табуу мүмкүн болбосо, асырап алууга берүү маселеси каралат. Буга чейин Кыргызстандын Казакстандагы элчилиги саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги жүргүзгөн иш-чаранын алкагында 6 октябрда Казакстанда багуусуз калган кыргызстандык 2 бала өлкөгө кайтарылган. Быйыл жыл башынан бери Орусиядан Кыргызстанга ата-энеси таштап кеткен 11 бала кайтарылганы кабарланган. 2011 жылдан тартып Орусиянын ар кайсы шаарларында кыргызстандык мигрант энелер төрөп, балдар үйлөрүнө таштап кеткен ымыркайларды алып келүү аракети башталган. Мамлекеттик чыгара кызматы аткез товар ташыган 4 жаранды колго түшүргөнүн маалымдашты. Атап айтсак, Лейлек району аркылуу Тажикстанга 3 тонна көмүр жүктөп бараткан Кыргызстандын 3 жараны кармалган. Дагы бир жаран Айдаркен чыгарасы аркылуу Smart TV үлгүсүндөгү 12 телевизорду Өзбекстандан Кыргызстанга алып өтүп келатканда Кадамжайдын чыгарачылары колго түшүргөн. Тиешелүү кагаздар толтурулган соң аткезчилер жүктөрү менен кошо тиешелүү органдарга андан аркы чараларды көрүү үчүн өткөрүлүп берилди. Ош шаарында газ баллон иштеткен тамактануучу жайлар коопсуздук эрежелерин сактабайт. Талап боюнча газ баллондор эл кирип чыккан имараттан сырткары атайын талаптар менен иштетилиши керек. Бул убакка чейин тиешелүү кызматтар бир канча жолу текшерип, айыппул салганы менен тыянак чыккан эмес. Жеке ишкерлер каражатты табууну коопсуздуктан жогору коюп келишет. Мындан бир канча күн мурун Ош шаарында өрт кырсыгы орун алып, анын кесепетинен жапа чеккендер миллиондогон сом зыян тартышкан. Биздин чыгармачылык топ мындан 1 жыл мурун шаар ичинде тамак даярдаган жайлардын коопсуздугун чагылдырганбыз. Бирок ошол учурда баарын ретке келтиребиз деген ишкерлер чара көрөбүз деген экотехинспекциянын убадалары суу кечпегенине күбө болдук. Тышкарыга чыгарыш керек деп айтты. Билесиз? Билебиз, ооба. Билебиз, просто мы ойлондук, не знаю, шарт. Вот это самый азыр безопасный жерде турат да. Эгерде кустан Кудай анын бетин Кудай сактасын да. Бир нерсе болуп кетсе, ушунча адамдын жоопкерчилигин ким алат? Алла сактасын, конечно. Здесь мы же говорю, биякта мисалы. Газдан өтөт уже. Это да. Имкан кадар биз стараемся вот
коопсуздукка карап. Бул кайсыл жай деп таң калып жатсаңыз керек. Ош шаарынын так ортосундагы элдин агымы үзүлбөгөн Курманжан Датка кооператив көчөлөрүнүн кесилиши. Тестатын жайлардын баары Курманжан Датка көчөсүн бойлой жайгашкан. Күнүнө жүздөгөн жарандарды тейлеген бул жайларда жарылып кетүүсү мүмкүн болгон газ баллондордун баары имаратка жанаша жайгашкан. Бул көрүнүштүү талапка жооп бербегенин ишкерлер өздөрү да билишет. Не башка жерге алып койгонго место жок да, ошол жерге алып коебуз да. Жок, алар биздики эмес, алар чеке. Мына биздики. Алар анын аркысы. Соседтерге. А сиз мону каяка апарып иштетесиздер? Кай жерге койгон? Мына жерге коесуздар. Азыр мынада газ барбы? Бар. Толо. Бирок ошол жерде сакталса болобу? Башка жер жок да, мына кал барып коебуз. Талапты билесиздерби? Талапты билебиз, Кай жерге сакталсын? башка жерде сакташ керек да. Кайсыл жерге? Эмне кандай жерде сакталып туруш керек? Башка жерде болуш керек да. Билбейм мен дагы точно. Башка жерде да имарат ичинде эмес, ушундай. Эмнеге имараттын ичине коебуз? Ушул жерден стразда алмаштырганга болот да, ошол жерден чакында. Администратор качан келет? Администратор келбесе керек азыр. Ким дегендики бери? Бул Рахмака деген дал алыста да азыр. Өзү немеде, Москвада. Элди тейлеп каражат тапкандар ошончо адамдын коопсуздугун эске албай төңдү. Негизги талап боюнча газ баллондор имараттан алыс, атайын шиттер менен тосулган жайда болуусу шарт. Айрымдар бул кемчилдикти моюндагысы келбейт. Ким орнотконун билбейм мен. Администратор болуп келген өзү бир неделе болду. Бир жума болду. Бир жума болду. Ким дегендики эси барбы? Эсин билбейм. Билбейсиз. Сиз талаптар боюнча билесизби? Ушул коопсуздук чаралары боюнча кандай жерде сакталыш керек, газ билесизби? Билем. Кандай жерде сакталыш керек? Специально отведенное место болуш керек. Эшик болуш керек. Огнегласный жазып алыш керек. Негизи сакталуу эрежелери кандай жерге орнотулуш керек алар? Нормальный жерде турат. Көрбөчү, тартып көрбөчү бар. Жок, тартып көрдүк, бирок ошол сиздики туура деп эсептейсизби? Мен туура деп эсептейм, мындай жолдо турган жок, ал специально отведенное местода турат. Ошол жерде тарсаңыз мен эмес. Жок, эме Мен калсам очередь болуп кетти. 10 мүнөттөн кийин же 1 саат запарамча. Мисалы канча клиент тейлейсиз күнүнө? Аны билбейм. Жок, мисалы эгер кокустан жарылуу болуп кетип, ушул дубалдын баары көчүп кетсе, кимге кепилдик берет? Сиз техника безопасности тартып текшерип көрүңүзчү Жок, биринчи. көрдүк, сиз ашып Мен кетсиңиз. калсам очередь болуп кетти. Аты Каласаңыз жөнүңүздү 1 сааттан кийин келиңиз. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери коопсуздук чараларын баардык жарандар көрүүсү керектигин бул убакка чейин бир канча жолу эскертишкен. Өрттүн келип чыгуу кесепеттери көбүнесе коопсуздукту сактабай шалаакылыктын кесепетинен дешет. Өзүңүздөр билгендей, бизде көбүрөөк турак жай секторлорунда көп кырсыктар катталды. Андан кийин ушул өрт соода дүкөндөрүндө, соода түйүндөрүндө бүгүнкү күндө ошол биздеги анализ боюнча 25 өрт кырсыгын өчүрүү ушу соода, ар кандай соода түйүндөрүндө катталган. Коопсуздукту көзөмөл кылган экотехинспекция кызматы өткөн жылы дал ушул жайларды териштирип айыппулдар салган. Бирок талапка келтирүү жагы али күнгө чейин иретке түшө элек. Эскерте кетсек, жыл башынан бери Ош шаарында 70тен ашуун өрт кырсыгы катталган. Даткашардан Адлет Нышанбаев, Нурньюз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы калкты дары-дармек менен камсыздоо жаатында мекемелер аралык комиссиянын кеңешмесин өткөрдү. Кеңешмеге мамлекеттик органдардын жетекчилери, фармацевтика жаатындагы ишкерлер катышты. Анда элди дары-дармек менен камсыз кылуу чөйрөсүндөгү кырдаалдын актуалдуу маселелери талкууланды. УКМК төрагасы Ташиев дары-дармектердин баасына, фармацевтикалык бизнестин көйгөйлөрүнө, анын ичинде медикаменттердин аткезчилигине, мамлекеттик жөнгө салуучу органдардын бюрократиялык тоскоолдуктарына тийиштүү маселелерге өзгөчө басым жасаганын өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Кеңешменин жыйынтыгында дары-дармектердин рыноктук наркын түзүү ыкмаларын кайрадан карап чыгуу чечими кабыл алынды. Дарыны чайкоочулук менен саткандарга жол бербөөнүн механизмдерин иштеп чыгуу тапшырмасы тийиштүү органдарга берилди. Айыл чарба азыктарын экспорттоого тоскоолдук жасаган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө айып тагылды. Маалыматка караганда, айыл чарба азыктарын Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүнө ташуу учурунда тоскоолдук жараткан кызмат адамдарынын жана жеке компаниялар аныкталган. Анын натыйжасында өндүрүүчүлөр Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүнө продукциянын үзгүлтүксүз өтүшү үчүн кызмат адамдарына жана логистикалык компанияларга ири суммадагы акча төлөөгө мажбур болуп келишкен. Иликтөөнүн
жыйынтыгында Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин айрым кызматкерлери бул коррупциялык схеманы уюштурган логистикалык компаниянын өкүлдөрү, ошондой эле Дурдой дыйкан базарынын директору Салымбеков Эркин Маткабылович кармалып, жоопко тартылган. Кармалгандарга карата сот тергөө бүткөнгө чейин камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасын тандады. УКМК бул кылмышка тиешеси бар бардык адамдарды аныктоо жана жоопко тартуу боюнча ишин улантууда. Бүгүн 18 октябрь, 28 ноябрда өтчү шайлоого аттанып жаткан партиялардын тийиштүү документтерин БШКга тапшыруунун акыркы күнү. Аталган документтер алдыңкы 10 күн ичинде текшерүүдөн өтөт. Анда аныкталган жагдайларга Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан реакция жүрөт деп ишендиришүүдө. Ал эми шайлоо өнүктүгүнө байланыштуу БШК тарабынан окутууларда түшүндүрүү иштери да жүрүп жатат. Шайлоого аттанып жаткан партиялар тизмесиндеги талапкерлердин бардык документтерин БШКга бүгүн тапшырып үлгүрүшү керек. Ансыз алдыдагы өнөктүктүн толук четтелиши ыктымал. Бул күнү кабыл алынган тиешелүү документтер 10 күн аралыгында БШК мүчөлөрү тарабынан текшерүүдөн өтөт. Текшерүүнүн жүрүшүндө кайсы бир талапкердин документи толук эмес же кайсы бир кынтык иштерге аралашкандыгы байкалса партиядан четтетилет. Мындай чечим партияга өз таасирин тийгизбейт. Саясий партиялардын жана талапкерлердин берген документтериндеги маалыматтардын анык эместиги боюнча текшерүү жүргүзүп, андан кийин ал саясий партияны же талапкерди каттоо же каттоодон баш тартуу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы чечим кабыл кылат. Андан кийин катталган саясий партиялар жана талапкерлер 29 октябрдан баштап өздөрүнүн шайлоо алдындагы үгүтүштөрүн жүргүзсө болот. БШК өткөн жылы парламенттик шайлоодо Кыргызстан саясий партиясынын белгиленген мөөнөттөн 2 мүнөт кеч калгандыгы, документти партиянын мүчөсү эмес башка жаран алып келгендигин жүйө келтирип четтеткен. Бул коомчулукта катуу сынга кабылып, аталган партия сотко кайрылаарын билдирип чыгышкан. Өткөн жылда болуп өткөн шайлоо алдындагы жосунсуз жоруктардын тизмеги узун. Партиялардын мыйзамсыз аракеттери, администрациялык ресурстун колдонулушу саясатчылардын шайын кетирип, эл толкундоого учураган. Бирок алдыда өтүүчү бул жолку шайлоодо мындай жагдайлар кайталанбайт деген үмүт өчпөй турат. Дали бийлик күнөөлүү, таз өтпөтү деген кадамдарга саясий партиялардын барышына мен күмөн санабайм. Алар дали барат. Багы ууру деле өзү уурдап алып туруп, ууру кетти дегендей иштерге да барышы мүмкүн. Өткөн жылы катачылыктар тараптардан кеткен, партиядан да кеткен, Борбордук шайлоо комиссиясына кеткен. Эми быйыл ошолордун сабагынан ушундай катачылыктарга, ушундайларга жол бербейт деген ишеним менен жашайлы. Бирок бийлик болгон аракеттерин жумшап атат. Шайлоодо таз өткөрөбүз деген максаттар айкын аныкталды. 2020 жылдын октябрь айындагы элдик толкундоо коомдо чоң сабак болуп калды. Анын негизинде өлкө башчы быйылкы өнөктүктү мыйзамга ылайык өткөрүүнү убадалады. Буга байланыштуу бул жолку шайлоодо билим берүү тармагынын өкүлдөрү, медицина кызматкерлери жана көптөгөн ызы чууну жараткан үй комитеттеринин аралашуусуна тыюу салынды. Албетте атайын норма киргизилди. Домкомдорду, кварталдарды үгүт иштерине аралаштырбасын деген. Эгер аралаша турган болсо, аларга көрүлө турган чаралар каралган. Андан сырткары мугалимдерди дагы үгүт иштерине аралаштырууга тыюу салынды. Демек, аларды дагы аралаштыра турган болсо, аралашкан киши дагы, аралаштырган талапкерлер дагы бардыгы мыйзам чегинде жоопко тартылат. 28 ноябрда белгиленген шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу атайы окутуулар жүрүп жатат. Алгачкы окуу тартиби Ош шаарында башталып, ага өлкөнүн түштүк аймагындагы тренер жана БШК өкүлдөрү катышып маалымат алышууда. Мындан маалымат базасын толуктаган тренерлер аймактагы тийиштүү кызматкерлерди окутушат. Окутуу процесси 2 күн бою уланат. Массалык маалымат каражаттары бүт ушул шайлоо системасына киргизилген жаңы өзгөчөлүктөр боюнча дагы толук маалыматтарды жеткиргенге аракет кылып атабыз. Андан сырткары ушул шайлоо комиссияларын окутуу боюнча да иштер жүргүзүлүп атат. Бир эле шайлоо комиссиялары эмес, ушул жалпы массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү үчүн дагы атайын өзүнчө топ түзгөнбүз. Алар дагы ушул атайын түзүлгөн график негизинде окууларды уюштуруп өткөрүп келатат тренингтерде. Андан сырткары укук коргоо органдары
мына дагы өзүнчө топ иштеп атат. Алар дагы Кыргызстанда быйыл 28 ноябрда парламенттик шайлоо өтөт. Шайлоого катышуу ниетин билдирген 70тен ашуун партиянын 23 талапкерлердин тизмесин аныктады. Пропорционалдык тутумдун негизинде бирдиктүү шайлоо округу боюнча 54, ал эми мажоритардык тутумдун негизинде бир мандаттуу округтардан 36 депутат шайланат. Бүгүн 18 октябрь партиялар 18:00 чейин тийиштүү документтерин БШКга тапшыруунун акыркы күнү болду. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нышанбаев, Нурньюз, Ош шаары. Электр энергиясынын жаңы тарифтик баасы бекитилди. Анда эң жогорку баа 5 сом деп көрсөтүлсө, орточо 3 сом деп белгиленди. Ал эми бул жогорулатылган тарифтер тоолуу аймактарга тиешеси жок. Дегенибиз, Баткен облусунда 3 район болсо, алар дээрлик тоолуу аймакка кирип, жарыкка болгон баа көтөрүлбөй, тескерисинче бир нече тыйынга төмөндөгөн. Ошондой болсо да жарандар жарыктын байма-бай өчүрүлүп жатканына даттанышууда. Электр энергиясынын жаңы тарифтик баасы бекитилди. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай министрлиги билдирди. Аталган тариф министрлер кабинетинин 30 сентябрдагы токтомуна ылайык 15 октябрдан тарта иштеп баштаган. Буга байланыштуу жалпы керектөөчүлөр үчүн энергия акысы төмөнкү тартипте бекитилди. Турак үйлөрдүн ээлери светти 700 киловатт-саатка чейин 77 тыйындан, ал эми андан ашкан учурда 2 сом 16 тыйындан төлөйт. Шарты катаал, бийик тоолуу аймактарда жашаган калк бардык учурда 77 тыйындан төлөйт. Калкка таза суу жана суу чыгарган насостук станциялар, скважиналар, ошондой эле канализациялык чарбалар салыктарды эске албаганда 1 сом 9 тыйындан төлөйт. Электр транспорты, интернат тибиндеги жадак окуу жайлар, майыптар, карылар үйлөрү, социалдык стационардык, жарым стационардык мекемелердин, диний уюмдардын имараттары үчүн салыктарды эске албаганда 1 сом 68 тыйындан төлөнөт. Өнөр жай, айыл чарба имараттары, бюджеттик мекемелердин имараттары үчүн салыктарды эске албаганда 2 сом 52 тыйындан төлөнөт. Майнинг субъекттер, алтын кен өнөр жай ишканалары, алкоголдук продукцияларды өндүргөн ишканалар салыктарды эске албаганда 5 сом 4 тыйындан төлөйт. Куюучу, эритүүчү цехтер салыктарды эске албаганда 3 сом 78 тыйындан төлөйт. Цемент заводдору 3 сом 28 тыйындан төлөйт. Республикалык деңгээлде тариф жогорулады деген менен Баткен облусунда электр энергиясына болгон баа ошол эле бойдон, тескерисинче тоолуу аймак деген негиз менен кайра бир нече тыйынга төмөндөгөнүн адистер айтышууда. Мурда чектөө болгон 700 киловатт, 700 киловаттан ашкан 2 сом 16 тыйындан түзүп турган, бирок бүгүнкү күндө Баткен облусунун жарандар калк керектөөчүлөргө экинчи баскычтагы тарифтер алынып, биринчи баскычтагы тариф менен эле буюрса ишке ашырабыз деген ойдо бул 77 тыйындык тариф түзөт. Ооба, Баткен облусунун керектөөчүлөрү үчүн 3 райондун керектөөчүлөрү үчүн тарифтер кыскартылды деп айтсак болот. Баткен шаарынын тургундары электр энергиясына болгон наркка нааразы эмес. Болгону жарык өчүрүлбөй, үзгүлтүксүз беришсе деген ниеттерин билдиришет. Күнүмдүк жашоо үчүн электр энергияга муктаждык күч экенин айтышууда. Светти өчүрүп атышат. Көчөдө жарыктандырууларды өчүрүп койду. Ошону күйгүзүп коюшка уруксат болобу? Ана аксакалдар намазга келгенде кыйналып атышат да. Түндө куптанга келебиз. Ошондо кыйналып калып атабыз да. Эгер көтөрсө да светти өчүрбөсө болду бизге. Көтөрсө тилеп тура беребиз. Эч каршылыгыбыз жок. Бирок өчүрүп коюп атат да жарыктандырууду көчөдөгү. Фонарик менен намазга келебиз. Фонарик менен кетебиз, эрте карда кыйналабыз да. Азыраак төлөйбүз. Анан мындай бизде башка жакта эмелер болбосо бизге жакшы эле жардам болот да, светтин эмеси дагы эле, акчасы дагы эле. Себеби бизде иш жок, эл бардыгы эле бирин бири тиктеп, алигиндей жашоо да бизде. Электр энергиясы өчүрүлүп жатканынын себеби кышка даярдык болуп, оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөнү себептешет. Жашоочуларга жаралган ыңгайсыздыктар октябрь айынын акырына чейин уланып, ноябрдан тарта кадимки тартипте жарык берилерин убадалашууда. Биз үнөмдөө үчүн өчүргөн жокпуз. Негизи ошол ноябрь айынын пландарын, октябрь айынын пландарыны капиталдык текущий ремонтту, анан реконструкция деген биздин өзүбүздүн пландар бар. Курулуш деп коет, строительствобуз бар. Ошолорду аткаруу максатында өчүрүп, кышка даярдык иштерин жүргүзүп атабыз. Ушул октябрь айы менен буюрса бардык өчүрүүлөрдү, оңдоп түзөөлөрдү ордуна коюп, ноябрдан
үзгүлтүксүз ошол электр энергия беребиз деген пландарыбыз бар. Кыргызстан жылына орто эсеп менен 14-15 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрөт. Өлкө өзүн электр жарыгы менен камсыздай албай калган жылдары Казакстан менен Өзбекстандан сатып алат. 2021 жылы электр энергиясынын таңкыстыгы 3 миллиард киловатт саат менен эсептелип, кошумча өлкөлөрдөн алына баштаган. Буга чейин Улуттук энергия холдинг ишканасынын жетекчиси Талайбек Байгазиев жарыкты экономдоо боюнча кечки саат 10дон кийин көчөлөрдүн, эс алуучу жайлардын жана жарнамалык шиттердин жарыгы өчүрүлө турганын айткан болчу. Бактыгүл Мирадилова, Куштарбек Абдикар уулу, Нурньюз, Баткен облусу. Бактияр Алиев социалдык фонддун жетекчиси болуп дайындалганын мекеменин маалымат кызматы тастыктады. Аны бүгүн эмгек жаатына министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов тааныштырган. Алиев буга чейин коомдук телерадио берүү корпорациясынын башкы директору болуп иштеп, өткөн аптада өз каалоосу менен кызматтан кеткен. Ал эми 2001-2009 жылдардын аралыгында социалдык фонддо иштеп, жетектөөчү адистен бөлүм башчылыкка чейин жеткени маалым. Буга чейин аталган фондуну Жаныбек Орузалиев жетектеп келген. Бүгүн 18 октябрда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торугарт көзөмөл өткөрүү бекетине барды. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Жапаров Фантузи контейнердик кранынын иши менен таанышып, чыгып, мындан ары жүктө Арка районунан эмес, Торугарт көзөмөл өткөрүү пунктуна ишке ашырылышын жана жүк ташуучу унаалардын саны көбөйтүлөрүн айтты. Буга чейин 13 октябрда Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы көзөмөл өткөрмө бекеттерине киргизилген чектөөлөр толук алынганын Акылбек Жапаров жогорку кеңеште билдирген. Кытайдан товар оор жүк ташуучу машиналар менен ушул эки бекет аркылуу ташылып келет. Коронавирус пандемиясына байланыштуу алар дээрлик жабылып, соодагерлер товарын сата албай калган. Мындан уламалар нааразылыгын билдирип, өкмөттүн маселени чечип берүүнү өтүнүшкөн. Нурньюз маалымат программасынын алкагында эл аралык жаңылыктар менен да учкай тааныштыра кетсек, Орусиянын Екатеринбург шаарында кеминде 18 адам уулуу метил спирти бар жасалма арака ууланып каза болду. 17 октябрда Варшава жана Краков шаарларында жүздөгөн адамдар көчөгө чыгып, Беларусь тараптан кирүүгө аракеттенген мигранттарга мамилени өзгөртүүнү талап кылды. Германияда азан айтылабы. Германиялык Көлн шаарынын бийлиги мечиттерде азан чакырууга уруксат берүүнү караштырууда. Ушул жана башка дүйнө жаңылыктары менен Насылбек Тагайбек уулу тааныштырат. Орусиянын Екатеринбург шаарында кеминде 18 адам уулуу метил спирти бар жасалма арак ууланып каза болду. Бул маалыматты тергөө комитети тастыктаганын Свобода радиосу 16 октябрда кабарлады. Тергөөнүн маалыматы боюнча уулуу спирт 2021 жылдын 7 октябрдан 14 октябрына чейин сатылган. Шектүү эки жаран кармалып, кылмыш иши козголду. 2 апта мурун Оренбург областында сапасыз алкоголго ууланган 35 киши көз жумган. 17 октябрда Варшава жана Краков шаарларында жүздөгөн адамдар көчөгө чыгып, Беларусь тараптан кирүүгө аракеттенген мигранттарга мамилени өзгөртүүнү талап кылды. Парламенттин төмөнкү палатасынын алдында чек арадагы кыйноону токтоткула деп кыйкырышты. Алар депортацияны да токтотууну талап кылып, өкмөттү айыпташты. Варшава Беларусь менен чек арасын чукул кырдаал жарыялап, чек араны бойлото тосмо тосууну көздөөдү. Евро биримдик өлкөлөрү Беларусь лидери Александр Лукашенкону мигранттарды Брюсселдин санкциясына жооп кылып, курал катары колдонуп жатат деп айыпташты. Германиянын бийлиги дагы Беларусь багыты менен келген мыйзамсыз мигранттардын агымы көбөйгөнүнө даттанууда. Германиялык Көлн шаарынын бийлиги мечиттерде азан чакырууга уруксат берүүнү караштырууда. Кала мэри Генриет Рикердин айтымында бул кадам диний эркиндикке урмат көргөзүүнү көздөйт. 2 жылдык пилоттук долбоордун алкагында шаардын 35 мечити мусулмандарды жума намазына азан айтып чакыралат. Азанды түшкү саат 12ден 15ке чейин 5 мүнөт гана чакырса болот. Айланадагы жашоочулар алдын ала кабардар болууга тийиш. Андан тышкары ар бир мечит добуш катты чугуда деген өңдүү даттанууларды чогулта турган адамды дайындашы керек. Мусулман коомунун диний жетекчилери шаар башчылыгынын планын кубатташты. Ал эми немистердин көбү ага каршы сыяктуу. Былтыркы сурамжылоо респонденттердин 61% азанга уруксат берүүнү жактырбай турганын көргөзгөн. Германияда 3000 мечит иш алып барат. Алардын 1%га жакынында гана азанчы бар. Нидерландынын Иминган шаарындагы стадиондун трибунасы күйөрмандары менен кошо урап түштү. Окуя өлкө чемпионатынын 9-турундагы оюндардын аягында болгон. Витес клубу жергиликтүү НЕК менен беттешип 1-0 эсебинде жеңишке жеткен. Беттештен соң жеңишти белгилөө үчүн футболчулар фанаттары турган трибунага келишкен. Күйөрмандар ийгиликке кубанып секирип жаткан учурда конструкция салмакты көтөрө албай урап түшкөн. Кырсыктан эч ким жапа чеккен эмес. Кыйроого карабай Витестин фанаттары майрамдоосун улантышкан.
Кыргыз эли оор жоготууга учурады. Эл акыны Майрамкан Абылкасымова дүйнөдөн кайтты. Ал 84 жыл өмүр сүрүп, көпчүлүк жашоосун ыр ааламына байлады. Залкардын көз өтсө да чыгармалары жашай берет. Эскерүү иш-чаранын жүрүшүн кабарчыбыз баяндайт. Бүгүн Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын алдында Кыргыз Республикасынын эл акыны Майрамкан Абылкасымова менен коштошуу зыйнаты өттү. Коштошуу зыйнатына белгилүү коомдук жана саясий ишмерлер, акын жазуучулар катышты. Алгачкы сөздү алган Маданият министри Азамат Жаманкулов жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, кыргыз маданияты дагы бир залкардан айрылып мүңгүрөп тургандыгын билдирди. Эстелик сүйлөйт поэмасы жана ишеним дайым жүрөктө аттуу жыйнагы ийгилик жаратып, ал Абылкасымова Ленин комсомолдук сыйлыгына татыган. Ал эми 1980-жылы Кыргыз СССРинин эл акыны наамы, 1984-жылы Гүлдөр суу сурайт жыйнагы үчүн Токтогул сыйлыгы ыйгарылган. Анын көптөгөн ырлары башка тилде которулуп, акындын дүйнөлүк деңгээлдеги жаратман экендигин далилдеген. Акындын ат көтөргүс эмгеги ар дайым бийик даражада бааланып, чыгармалары окурмандардын жүрөгүндө жашаары талашсыз. Андан соң сөз алган коомдук ишмер Жылдызкан Жолдошова болсо, акындын бейнесине сүңгүп кирди. Ал ары жөнөкөй, ары эмгекчил айым экенин белгиледи. Өмүрүнүн акырына чейин чыгармачылыгын токтоткон жок. Андан тышкары коомдук иштерге да активдүү катышты. Курманжандатка энебиздин атынан фонд ачууну демилгелеп, чуркап жүрүп ишке ашырды дейт. Намысыма тиіп, анда түштүктүн кыздары ачпаса, бул фондду түндүктүн кыздары ачам деп атып, ушул фондду ачып, биз 7 проекттин үстүнөн иштедик. Поштовый марка чыгардык. Дүйнө жүзүнө тарады Курманжандаткан элес тартылган китептерди жаздык. Плоских Владимир баш болгон академик менен Садык Шернияз Курманжандатка улуттук тарыхый фильмин тартты. Эже Курманжандатка нарбагы ыраазы сага. Майрамкан Абылкасымова эки доордо, кош заманда жашады. Социализм жашоодо ал бапыратык китеп артынан китеп чыгарууга ашыкпай, өзүнө жакын теманы аркылуу өңүттөө берүүгө аракет жасады. Акындын ойчул дүйнөсү, эгемен өлкөсү башынан кечирип жаткан оорчулуктарды жашырбай ачыктап турду. Майрамкан Абылкасымова жаш кезинен эле адабиятка ызыгып, кыргыз акындарынын ырларын жан дини менен берилип окуган, жатка айткан. Педагогикалык окуу жайына киргенден баштап акындык өнөрдүн төмөн түшүктүү жолуна башоты менен биротоло келген. Анын алгачкы ырлары Жегишбек деген ат менен 52-жылы жарык көрүп, ошондон баштап ырлары байма-бай басма сөз беттеринен жарыялана баштаган. Акындын биринчи ырлар жыйнагы 61-жылы Кичинекей досторго деген ат менен басмадан жарык көрүп, ага удaalаш эле чолпон, быйыл жаштын гүлдөрү көп, ишеним дайым жүрөктө, аскар, ата журт, эстелик сүйлөйт, гүлдөр суу сурайт аттуу чыгармалары, ушул поэмалар жыйнактары ушул күнгө чейин элдин эсинен эч качан кетпейт. Майрамкан Абылкасымова 1936-жылы 7-ноябрда Кемин районундагы Алмалуу айылында төрөлгөн. Акындын алгачкы ырлары 1952-жылдан тартып жарык көрө баштаган. Чыгармалар орус, украин, казак, монгол, немис, поляк, француз тилдеринде которулган. Кийин анын эмгектери бааланып эл акынын наамы берилген. Бир катар мамлекеттик сыйлыктарды, анын ичинде Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкты, 3-чү даражадагы Манас орденин алган. Эже мына бүгүн ошо түбөлүк жайына өзүнүн ардактап күткөн асыл жары, Кыргыздын чыгаан уулу, көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Сагын Наматбаевдин жанына барып орун алып отурат. Эже жаткан жериңиз жайлуу, топурагыңыз торко болсун. Сиз улууларды көзөткөнчө даңазаладыңыз. Өзүңүздүн устаттарыңыз Алы Токонбаевди, Абдырасыл Токтомушевди, Алыкул Осмонов баш болгон сиз үлгү алган улуу акындарды көзүңүз өткөнчө бизге сабак кылып айтыңыз. Мына биз да сизди кийинки муунга сабак кылып айтабыз. Сизди тирүүлүккө ойготкон чыгармаларды жазабыз. Эже менен мен авторлаш болуп, Атаке Баатыр драмасында жаздым эле. Залкар инсан эмгек жолунда гезит журналдарда иштеди. Майрамкан Абылкасымова адабиятка ак кызмат кылды. Айрым калемдештерине окшоп утурумдук темалардын азгырыгына кирбеди. Жалган атак, жасалма дөөлөт күтпөдү. Ал акындык дүйнөсүн жеңил-желпи нерселерге алмаштырбай, бул жашоонун чыныгы сүрөткери катары жашап өттү. Жолдар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек.
Ноябрь айында кыргызстандыктар 4 күн катары менен эс алат. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздандыруу жана миграция министрлиги билдирди. Быйыл 7 ноябрь жекшемби күнгө туура келгендиктен дем алыш күн шейшемби 9 ноябрга жылдырылат. 2017 жылдан бери 7-8 ноябрь Кыргызстанда тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү катары белгиленип келет. Мындан сырткары 7 ноябрда Кыргызстандын жалпыга маалымдоо каражаттары маалымат жана басма сөз күнүн майрамдашат. Урматтуу телекөрүүчү, сиз Нур Ньюс маалымат программасын көрдүңүз, ал үчүн сизге ыраазычылык. Эгерде эфирде толук көргөнгө жетишпей калсаңыз, бизди интернет баракчаларыбыздан оңой эле таба аласыз. Даректер экранда көрсөтүлгөн. А мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыз.